Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта муундар аралык турнирге Дастан Русланов эмнеге катышпады? Ага дубайга жолдомону кимдер берди? Муундар аралык турнирде кимдер бомбардир болуп жатат? 92-лер менен 94-төр качан ойношот? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Көк Бөрү боюнча Кыргызстан улуттук курамасынын жана Намыс клубунун чабуулчусу Дастан Руслановго жердештери Дубайга жолдомо белек кылышты. 3-ноябрь күнү Ак Тала районунун Баятов айылында төшүм майрамына арналган Көк Бөрү боюнча мелдеш өттү. Ага райондун ар бир айылынан бирден команда катышты. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Жалпы 10 команданын катышуусунда өткөн оюндун жыйынтыгында Толок Молдо жана Жогорку Май айылдары финалда күч сынашты. Оюн 4-2 эсебинде Жогорку Май айылынын жеңиши менен жыйынтыкталып, команда баш байге Автоунааны жеңип алды. Финалда Дастан Русланов фаворит таргымагы менен 3 салым салып, мыкты оюнчу аталды. Сыйлоо аземинде Ак Тала эли Дастанга Дубайга 10 күн эс алуу жолдомосун беришти. Бул турнирде чабуулчу жаракат алып калды. Мындан улам Бишкекте өтүп жаткан республикалык муундар аралык мелдешке баары белгилүү болду. Дастан Русланов жок 2003-төр кече 1994-төргө, бүгүн болсо 2002-лерге жеңилип калды. Бүгүнкү оюндун жыйынтыктарына токтолсок, 1994-төр 2-0 эсебинде 1991-лерди жеңди. 2 улакты тең Нуржан Мелисбек уулу ыргытты. 1992-лер экинчи жеңишине жетти. Бул ирет 92-лер 97-лерди 1-0 эсебинде утту. Жалгыз салымды Кубаныч Султан уулу салды. 1996-лар биринчи оюнун өткөрүп, 99-ларды 4-0 айырмасында жеңишти. Голдорду Нурбек Ашымбек уулу, Астаркул Табышев, Бекназар Кулмурза уулу жана Бекназар Аматов киргизишти. Ал эми биринчи беттештеринде жеңилип калган 2002 менен 2003 бүгүн кызыктуу беттеш өткөрүштү. Анын жыйынтыгында 2002 командасы 12 эсебинде 2003-төрдү утуп алды. Бул оюнда Ислам Садыков 3 салым салса, Пайыш Акылбеков менен Сүйүнтбек уулу Анвар 2ден салым салышты. Кудай буйрса даярдыгыбыз жакшы. Бүгүн ушу 93-жылкы жигиттер менен ойнойбуз. Чучугулактын көз сокур дегенде Чучугулак ушундай чыгып калды. А группасы группасы мерти болду. Жалаң фавориттердин баары бир командага түштү окшойт деп элдин баары айтып атат. Азыр оюн көрсөтөт, тала көрсөтөт. Буйрса эң башкысы кырсыгы жок. Баарыбыз аман эсен ушу таладан чыгып кетели. Биримдикте ынтымакта оюн болуп аткандан кийин эч ким урушпай, талашпай, ынтымагыбызды көрсөтүп, бири-бирибизге болгон сый мамиле, сый урматыбызды көрсөтүп чыгып кетсек, бизге ошол жеңиш. Турнирди укканда эле даярданганга аракет кылганбыз. Анан федерацияга, уюштуруучуларга, жалпы жамаатка ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай муундар арасында оюнду өткөзүп, кыргыз элибиздеги ынтымакты бекемдөө максатында өтүп жатат бул оюн. Кудай буйрса жакшы. Оюндар бардык командаларга ийгилик каалайбыз, күчтүлөр утсун.